Салам достор, кайрадан сиздер менен мен. Биздин каналга кош келипсиздер. Көптөр эле минус жактарына айтып атып, минус жактарына да кезек келди го дейм. Эң биринчи минусу бул смотря под каким углом смотреть дегенде, бирине плюс, бирине минус. Мен үчүн плюс деле, минус деле бул. Бая каалаган убакта график коесуң, өзүңө каалаган убакта чыгасың, каалаган убакта киресиң. То есть эртең менен барыбыз эле бирөөбүз уйкуга аябай таттуу. Бүгүн саат 9-дан 5 мүнөт өттү, жумушка жаңы чыктым. Заказ карап отурам азыр. То есть эми включать эттим да. Экинчи эң негизги минустар бул ошол эле уйку алмашат. Бирде күндүз уктайсың, бирде түн уктайсың, то есть нарушение сна кетет. Эң важный минустардан бири ошо график кармаш керек, сөзсүз эртең менен чыгып кечке чейин. Кечине түндө стабилдүү укташ керек. Пятница күнү түндө иштеп, анан суббота күндүз уктайм деген болбойт да. Ошо 1-2 күн көп иштейм деп бияктан уйкуну бузасыңар. Үчүнчү эң негизги минустар бул избыток вес пайда болот. Потому что менден үйдөн жумушка чейин 100 метр, жумуштан үйгө чейин 100 метр пешком басам да. То есть пешком баспай каласыңар, физический нагрузка жок, весь день за рулем, дома тоже жатасыңар. Кыймыл аракет жок, кан жүгүрбөй калат. Соответственно, жеген тамагыңар мээ чарчайт да. Анан жеген тамагыңар көп эле жейсиңер, бирок аш болбойт да. То есть денеге армен веше слабыйлап кетет. То есть жеген тамагыңар сиңбейт да, жөн эле отложение болуп баштайт. То есть семиресиңер, түзмө-түз айтканда. Мага ошо. Анан ошо эми баягы чын ала келгенде эшектин жүгү жеңил болсо жаталак деген сөз бар. Бул жерде деле жумуш канчалык жеңил болсо, ошончолук жеңил болсо экен деп бересиң. Анан бөлөк жумурда эле как положено эле жумуш бул деле. Надо серьезно относиться. Кыскача айтканда, турмушуң эшек араба, туулдуң калдың белайга деген кыргыздардын макалы. Ана везде макал да, ошогочу. То есть жумуштун жеңили жок. Короче, везде нужно пахать деген белгиси. Буюрса, рахмат, жумушту баштайлы. Анда эмесе тууганда биринчи заказ 9-тан 9 мүнөт өткөндө келди. Менин жаныман. Эсе достор, 2 заказды алып келип таштадым. 821 рубль болду. Азыр деген кийинки заказ аэропорт Шереметова калдым. Буюрса Шереметова барабыз азыр. Саат 10 болду. Анда эмесе достор, Шереметовдо отурам. Саат 10-дон 59 өтүп калды. Заказ жок. Шереметовдо ошол эртең менен келбей эле коюш керек да. Общий 1317 рубль болду. Кече бул саат 8:30 иштеп койгон үчүн бүгүн кеч чыктым. Ошого өзүңүздөр көргөндөй эле эртең менен эртерээк чыкса, ошого рызкысын берет бул жумуштагы. Эртең менен уктап сашка этертиргендерге жумуш болбойт. Бул атайын ошол жана мен мынча эле иштейм дегендерге атайын ушинтип бүгүн кечирээк чыгып атам. Ошолор пример жүзүндө көрсүн депчи, мисал түрүндө көрсүн деп. Андан кийин аэропорт жок неме стоянка боюнча сурагандарга көргөзүптен. Платный стоянкаларда кандай турасыңар деп, запрещенный жерлерде кандай турасыңар деп. Эл катары эле мондай турабыз. Номерди көрбөйт. Bir тамгазын көрсө да штраф келбейт. Артта номерди ачып коесуң, уну да көрбөйт. Секирип тартмак беле үстүгө чыгып. Штраф албаштын эң эле жакшы эмеси ушул. Зерикпей эле номерлерди жаап коебуз. Отуруур каалашынча күтүп. Машина келип калса экен айдап кетип каласың, ТПСтер. Эң алгачкы суроолордун бири тил вопростор болуп атат. Орус тилинен кыйналат элем дегендер болуп атат. Түшүнөм, бирок сүйлөй албайм дегендер.
На самом деле анчалык деле чоң көйгөй эмес бул, потому что биз баягы Союздун адамдары тарбиялап чоңойткон да биздин поколение анча. Телевизорлордон деле баягы 3 эле канал тартып, бүт эле баары орус тилде болгондуктан орус тилиге биздин слуховой восприятие көнүп калганда, на самом деле баягы түшүнөм бирок сүйлөй албайм дегендер. Жок дегенде 2 китеп окуп койсоңуздар, где-то 2 жума убактыңар кетет, күнүнө 20 барак, 30 барактан окуп койсоңуздар, на слух сүйлөп, мындай үндү чыгарып тил менен окуш керек да. Ошондо күнүнө 20 барактан орто эсеп менен бир 150-200 барак китептен окусаңар, 200 беттик. Примерно ошо 2 жума 15 күндө орусча кенен эле сүйлөп каласыңар го деп ойлойм да. Потому что анчалык деле чоң вопрос эмес ал. Эми бул менин лично субъективный мнением, ар кимдин көз карашы ар кандай. Бирок мен ошентип сүйлөгөм, анан башкаларды билбейм. Бул вопрос на самом деле очень оңой эле. Анан кайсыл китепти окуйт элем дегендер, неважно, айырмасы жок. Калган китебиңерди окугула. Бирок Чыңгыз Айтматовдун китептерин окугула. Больше века длится день деген китеби бар, аябай терең мааниде, ошону окугула, аябай мындай жакшы китеп да. Рахмат айтасыңар 2 жумада. Потому что өмүр бою керек боло турган нерсе да. 2 жума эмес, бир ой убактыңар коротсо да кенен сүйлөп калсаңар, на остальные жизнь колдоно бересиңер. Англис тилин кантип үйрөнүүсө оңой үйрөнсө болот. Англис тилин кантип оңой үйрөнсө болот. Аны билгендер мага советти комментарийга жазып койгула. Достор, бүгүн машина бузулуп кыйнап атат го. Чек жанып калды. Машина травить этип атат. Бензин жеткизип бере албай калып атат окшойт. Бензин насос өнтүп атат да, чөп туруп элечи. Андан ары жумуш слабый бүгүн. Бүгүн 3735 рубль иштептирмен. Саат 7 болуп калып почти. Азыр 1000 рубльга ону Васяны алып кетип атам. Телефон жака таштап коюп кеткен. Кофе алып чыгып козга деп. Самой счет кофе угощаю дейт. МКТ. Келип атат Вася кофе көтөрүп алып. Капучино угощаю дейт. Взять одну. Ошентип Васяны алып келип таштадым. Короче, аны келдик, достун алдык, дагы бөлөк адрес келдик. 1,5 чыгарып алдык. Бияктан жумушту баштайлы. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй эле жана 3735 миллион калды. 1,5 плюс болгондо 4235 болобу ошондо. Бүгүн жок, 4735, 5235 болот экен. 5235. Азыр заказ алдым, эптеп план чыгаралы. Достор, бүгүн 31 октябрь. Итокто чыгаралы 5817 рубль. Грязный 6857 рубль. Бонус 326 рубль Яндекстен. Чевый без наличкалардан 153 рубль. Общий комиссия Яндекс 1513 рубль. Таксопарктын комиссиясы 6 рубль. Плюс барта, то есть заказ с улицы бир киши 1,5 рубль. Ошондо итог 5800, 6800, 7317 рубль. 7317 рубль минус 1300 рубль бензин кылып коелу. Ошондо
6000 бүгүнкү күндө чистый доход. Прокуратурадан 14 сааттан да өтүп кетти окшойт. Эртең менен 14 9-тан канча өткөндө чыктым эле жумушка. Ошол кезде көрүшкөнчө. Рахмат.